Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Менин жанымда биздин мобилдик кинофестивалынын 2-сезонунун жеңүүчүсү Алтынай. Алтынай, саламатсыңбы? Саламатчылык. Жакшы келип алдыңбы? Сени көрүп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Өзүң тууралуу айта кетсең. Аты жөнүм Алтынай. Ивановкадан келдим. Номер 1 Чыңгыз Айтматов атындагы мектепте окуйм. Ушул эжейим аркылуу ушул эмеде кастингке, конкурска катышып, ушул эжейим аркылуу болуп калды. Чоң рахмат. Чын эле Алтынайдын видеосун, тарткан киносун көрсөк, өтө таасирлүү жана өтө глобалдуу темалардын бирин чагылдырган болот экен. Ал эми Алтынай, ушундай кино тартканга сага эмне түрткү болду? Ушул тууралуу айта кетсең. Кыскача айтсам, бул азыркы учурда аябай оор тема болуп атат. Ата-энеси бар деле, ата-энесинин мээримине муктаж окуучулар аябай көп, балдар. Бул менин өзүмдүн өмүрүм. Ошо өзүмдүн өмүрүмдү сыртка көрсөтөйүн деп ушул теманы ачайын дедим да. Ошол максатта айттым. Деги эле ушул жеңүүчү болгонуңду билгенде кандай сезимдер болду? Деги эле ушул сүйүнүчүң менен ким менен биринчи бөлүштүң? Ошол тууралуу айта кетсең. Бул жаңылыкты биринчи жолу укканда мен англис тил курсунда отургам. Ал жактагы классташтарым, досторум биринчи билишти. Аябай куттуктап, аябай кубандым. Башкача сезимдер болду, аны сөз менен жеткире албайм. Ошо андан кийин апамдар билди, ошентип аябай кубандым. Эжейлер куттукташты. Өзүнчө эле бир жакшы эме экен да. Ошо биринчи орун албасам дагы, экинчи орунду алсам дагы аябай жакшы. Негизи канча бала катышты, ошонун ичинен мен сурулуп чыкканыма өтө эметтим да, мындай. Жакшы болдум да, приятно. Ооба, албетте Алтынай, бул сенин өзүңдүн эмгегиң болду. Мына өзүңдүн эмгегиңдин үзүрүн көрдүм. Алтынай, сени чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктайбыз. Сага келечекте дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу достор, сиздер менен Алтынай сиздер менен мобилдик кинофестивалынын 2-сезонунун жеңүүчүсү Алтынай болду. Чоң рахмат.